Эми биринчи маселе бул орозо менен байланыштуу. Бул орозо айынын башталышы тууралуу. Орозо айынын башталышы, Рамазан айынын башталышы тууралуу. Эми мына ушул тууралуу дагы көп сөздөр болуп жүрөт, көп түшүнбөстүктөр болуп жүрөт. Ошон үчүн муну биз билишибиз керек да. Рамазан айынын башталышы эки жол менен аныкталат. Биринчи жолу бул айдын көрүнүшү менен. Айдын чыкканы менен. Бул биринчи жолу. Экинчи жолу болсо бул Шабан айынын, ошо Рамазан айына чейинки Шабан айы болот. Ошол Шабан айын 30 күн болгону менен 30 күнгө толукталат. Ошол менен анан Рамазан айын башталат. Рамазан айы башталат. Демек эки жол менен аныкталат экен, Рамазан айынын башталышы. Эми качан, кандайча мисалы айды көрүү менен дейт. Жаңы айдын чыгышы менен Рамазан айы башталган болот. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткан суму ли ру'ятихи деген. Ошо айды көргөндө орозо кармагыла деген. Айды көргөндө анан орозо кармагыла деген. Ошондой эле Аллах Таала да Куранда айткан: "Фаман шахида минкум аш-шахра фалиясум". Ким деген бул айга ким күбө боло турган болсо, бул ушул айга ким күбө болсо, анда ал орозо кармасын деп буйрук кылган. 29 түнү, 29 Шабан айынын 29 түнү мусулмандар эшикке чыгат дагы, ошол хадистер, ушул айды караганды билгендер да эшикке чыгат дагы, анан карашат. Ай чыкканы көрүнгөн болсо, демек түшүнүктүү. Демек 29 күн менен эле демек Шабан айы бүткөн болот дагы. Кийинки күнү демек Рамазан айынын биринчи күнү болгон болот. Анткени биз билишибиз керек да, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү да хадисте айткан, ай бул 29 күн болот же 30 күн болот да. Кээ учурларда бир ай деген 30 күн болуп калышы мүмкүн, кээ учурларда 29 күн болуп калышы мүмкүн. Анан Рамазан айына чейинки Шабан айы же бул 29 күн болот же 30 күн болот. 31 күн болуп кетпейт дагы, 28 күн болуп кетпейт дагы, же 29 күн же 30 күн. Анан ошон үчүн 29 күнү биз чыгып анан карайбыз, ошондо айды карайбыз. Асманга чыгып айды карайбыз дагы. Анан ай чыккан болсо, демек эмнени мындан түшүнөбүз? Демек ай бүткөн экен. Демек Шабан айы бүткөн экен, Рамазан айы башталды деп, эртеңки күнү Рамазан айынын биринчи күнү деп эртеси биз орозо кармап баштай беребиз. Ал эми ай көрүнбөй калган болсо, булуттар болуп, же болсо ушундай бир кандай бир себептер менен ай жок болуп кала турган болсо, демек эмне кылабыз? Анда демек эртеси күнү Шабан айынын 30 деп 30га жеткиребиз Шабан айды. Андан кийинки бүрсү күнү демек Рамазан айынын биринчи күнү экен деп анан орозо кармап баштайбыз. Бул ушундай бизге шариятыбызда ушундай нерсени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге шарият кылган да. Анткени мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул эле хадис уланысында мынтип айтат: "Фаин гумма алейкум фаакмилу иддата ша'бани 30". Эгерде силерге ушул булуттар себептүү же бирдеме болуп ушундай көрүнбөй кала турган болсо, шек болуп кала турган болсо, айдын чыкканы көрүнбөй калса, анда эмне дейт? Анда Шабан айын 30га толуктап койгула дейт. 30га жеткизип койгула деген да. Эми бул жакта дагы башка дагы маселе бар. Көп эле адамдар эмне болуп калды азыркы биздин учурда? Жанагы астрономический расчёттор менен, математический расчёттор менен ушинтип анан эсептер менен анан Рамазан айынын башын аныктап атышат, аныктап коюп атат. Анан чынында шариатта мындай нерсеге таянуу бул туура эмес. Орозонун башталышына дагы, орозонун бүтүшүнө дагы бул нерсе шариатка туура келбейт. Куран сүннөткө каршы келет мындай нерсе, ошондой эле ижмага дагы каршы келет. Алымдардын жалпы оюна дагы бул каршы келет. Эми Куран сүннөттөрдөн мисалы хадистерден айтсак, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү айткан, мына хадисте эмне деп айтты? Сумули ру'ятихи дейт. Орозо кармагыла аны көргөндө деп айтты. Айды көргөндөн кийин аны орозо кармагыла деп айтты. Көрдүңөрбү? Демек бул ибадат, биз билишибиз керек. Бардык ибадаттар биздин шариятыбыздагы бардык ибадаттар жеңилдетилген. Ошондой эле мына айды көрүү дагы. Айды көрүү мына жеңил. Адамдар чыгат дагы түндө. Анан айды көрөт. Айды көргөн болсок, алхамдулилла, Аллахка шүгүр деп орозо кармай беребиз. А эгерде көрбөй калган болсок, анда Шабан айын 30га толтуруп коебуз дагы, 30 деп. Анан бүрсү күнү анан орозо кармай беребиз. Демек, ушундай астрономический немелер расчёттор менен, жанагындай математический расчёттор менен, математикалык расчёттор менен Рамазан айын аныктап билүү, айды карабай эле. Бул шариатка туура келбейт. Жана бул динден аша чапкандык болуп эсептелет. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткан: "Халакал мутанаттиун" деген. Аша чапкандар булар кыйроого учурады деген да, бул кыйроого учурады, булар өлдү деген да. Ошондуктан мындай эсеп кысаптар менен мисалы кандай бир эсептеш керек,
расчет кылыш керек деп адамдарга мындай нерсени милдет кылуу, бул деген динден аша чапкандык болуп эсептелет. Ал эми ижма тууралуу айтсак, бул маселе тууралуу ижмаларды айтсак, жалпы ошо алымдардын бир ою бар бул тууралуу. Мисалы, Ал-Карафи Ал-Малики деген имам бул дагы ижма бар деп айткан. Ошондой эле Шейхул Ислам Ибн Теймия дагы жана башка дагы алымдар баары тең айткан, астрономический расчеттор менен айды, Рамазан айын аныктап билүү бул туура эмес деп айткан. Бул туура эмес, шариатка туура келбейт деген. Бул биринчи маселе болду. Ошо айдын кириши тууралуу.